Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен угулуп көрүнүп жатам сиздерге. Кутман кеч 5 мүнөт күтө туруңуз дейт. Макул 5 мүнөт күтө туралы анда. Кошулгандар кошулуп анда жетишсин. Барыңыздарга мен угулуп көрүнүп жатам. Рахмат. Оба дейт. Кутман кеч. Анда дагы бир 2 минута күтө туралы кошулгандарга. Эфир сакталбай калышы мүмкүн, билбеймин, бирок сактоочу жерлерди басыш керекпи же сакталып калса аябай жакшы болот. Эки мүнөт күтө туралы. Ссылка менен бөлүшүп койсоңуздар болот жакындарыңыздарга. Кутман кеч, жаңы кирдим дейт. Ким кайсыл жактан чыгып жатат, кайсыл жактан байланышта болуп жатат. Ошол сиздер өзүңүздөрдүн регион же болбосо шаарларыңыздарды жазып кетсеңиздер болот. Буга биз дагы катталуучуларды күткөнчө сиздер менен тааныша кетели. Анан мен комментарийлерди өчүрөмүн. Бизге тоскоол болбош үчүн. Ким кайсыл жактан, кайсыл шаардан байланышып жатат. Кутман кеч. Мен капкараңкы болуп көрүнбөй калдымбы же көрүнүп жатамбы? Мен Бишкек шаарынан дейт Роза. Ай, жакшы. Мен дагы Бишкек шаарынамын бүгүнкү күндө. Кырбашова Жаңылкан эже Ысык көлдө дейт. Аябай сонун Ысык көл сезону башталып жатат, буйруса баарыбыз көлгө көчөбүз. Ким кайсыл шаардан чыгып жатат, кайсыл шаардан байланышып жаткан болсоңуздар жаза кетсеңиздер болот. Биз 2 минутабыз өтүп бүттү. Кечиккендер кечилип кошулсун, анда мен комментарийлерди өчүрүп кетейин. Москвадан салам дейт. Ой, Гүл Барчын. Москвага салам. Барыңыздарга кутмандуу кеч, жаңы кошулган айымдар. Барыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынччылык, бейкуттук каалап кетем. Бүгүнкү сабактарыбыз бизге жугуштуу сабактардан болсун. Анда эмесе мен комментарийлерди өчүрөйүн дагы. Сиздер менен бүгүнкү сабакка катышалы анда. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Менин атым Жаңыла Ашимовна боломун. Бүгүнкү күндө 39 жашка чыктым. 38 деп көп жерде тааныша берип, 38ден өтпөй калдым окшойт десем, 39га чыгып калган. 4 баланын энесимин. Азыркы учурда дагы гос жумушта иштеймин, медицина кызматкеримин. Медицина кызматында Москва шаарында 3 жылдан 4 жылдык стаж менен, Кыргызстанда 6 жылдык стаж менен иштеп жүрөмүн. Медицина кызмат жаатында неврологияда, терапияда, детский бөлүмдөрүндө, Москва шаарында болсо травматология бөлүмдөрүндө, азыркы күндө фтизиатр болуп, Кыргызстанда ушул бөлүмдөрдө иштеп жатамын. Анан кошумча мен өзүмдүн ушул онлайнда, офлайнда сатуу жактан бир аз өзүмдү өнүктүрүп, ушул жактан алып жүрөмүн. Онлайнда чыкканыма 4 жылдан ашып калды. Мен бул аккаунтум жаңы эле башталды, жаңы эле ачтым. Ал эми мурдагы аккаунтум болсо, ошол Москва шаарынан келгенден кийин эле бир аздан кийин ошол жакта иш жүргүзүп жаткам, эмнегедир блокировка болуп, аны кайра ача албай калдык да. Телефондон телефон алмаштырдым, телефон ортодо жоготтум. Ошондон телефондорду кайра басынан жете албай калдык да. Анан мен өзүм бул
эмнеге көз жумуштап болуп атып, мен эмнеге өзүмдү өнүктүрүп кеттим. Биринчи эле баягы эле биздин бүгүнкү заманда толуп турган информация көбөйүп кетти да, көбөйүп тарап кетти. Анан эмнегедир өзүңдү башка жактан да көргүм келди, башка жактан дагы өзүмдү тааныгым келди. Чындыгында азыркы билимдерди окуп отурсак, бизге көп нерсе чектелүү болгон экен да. Илгерки эле аталарыбыздан, апаларыбыздан алган билимдер бул чындыгында үй бүлөлүк тарбияда, бүгүнкү күндө өзүбүздүн үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо аябай аздык кылат экен да. Үйдөгү тарбия башка экен, сыртка чыкканда өнүккөн сабактар, өнүккөн технология, өнүккөн продукция аябай көп болгон үчүн бул мурдагы биз калган билимдер бүгүнкү күнгө туура келбей калат экен да. Ошол эле билим менен алып кете турган болсок, балдарды да окута турган болсок, ал билимдер таптакыр алыс экен да. Мени деле ошентип тарбиялашты. Ата энем мурда ошол союздун адамдары болгон үчүн мени да ошондой кылып тарбиялашып, гос жумушка барасың, гос жумуштан дипломду алып туруп иштей турган болсоң, ошол жактан сага айлык түшөт. Сөзсүз түрдө медицина аялдарга керек. Медицинаны окуй турган болсоң, сен сөзсүз түрдө айылга турмушка чыгасыңбы, шаарда жашайсыңбы, сөзсүз түрдө сага жумуш табылат деп атып, менин мээме бүт бардыгын киргизип, ошондой тарбия берген үчүн мен барып медицина кызматына макулдугумду берип барып окуп калдым да. Анан дипломумду алып туруп, ошол эле ата энемдер эле сызып берген эле сызыктар менен кетип атып, мен өзүмдү өзүм өз каалоомду жоготуп койгонмун да, өз каалоомду тандай албай калганмын да. Кантип тандашты дагы билбегенмин да. Алар мага багыт көрсөтпөгөн да. Ал эми окууга барган окуу жайда болсо только окуш керек, дипломду красный менен бүтүш керек да, анан барып туруп жумушка орношуш керек, ошол жактан айлык алып туруп жашаш керек. Ошону эле көрсөтүп койгон да бизге. Ошону эле көрсөтүп барып, мен дагы ошол жол менен кетип барып туруп эле медицина кызматкеринин дипломун алдым да, кайра эле барып туруп өзүмдүн айылымда иштеп баштап, турмушка айылкы жергесине кайра турмушка чыктым дагы, анан ошол жактан эле айлыкты алып алып эле иштеп баштадым да. Анан эми азыр карап отурсаңыздар, көпчүлүгүбүз мындай балдарга совет бербейбиз да. Мындай балдарга азыр 11-классы бүттү, 11-классы бүткөн балага сен дипломду ал, мындай оку, мындай кылып иште деп туруп көпчүлүгүбүз бербей калдык да. Чындыгында карап отурсак, балдардын өзүнө тандоону коюп койдук да. Мен да бүгүнкү күндө ошол 11-классы бүткөн балам бар, 9-класста аяктап жаткан кызым бар. Ушуларга да өздөрүнө тандоолорду коюп койдум да. 6-класста балама, 4-класста балама эмкитен эле тандоолорду коюп жүрөм мен постоянно. Кайсыл жаатта сиздер кеткиңиздер келет, кайсыл жаатта акчалуу болуп туруп, кайсыл жаатта үй бүлө багасыздар, кандай жерде жашайсыздар деп атып, балдарды да уже көндүрүп койдум да. Көрдүңүздөрбү, ушул окуунун агымы менен барып биз өзүбүздү өстүрүп, өзүбүз өткөндөн кийин балдарды да өстүрүп кетет экенбиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү аябай бизди өйкөп келе жаткан өзүбүздү өнүктүрүү, өзүбүзгө мындай билимдерди берүү темаларды козгоп чыктым да. Ошол темалар менен бүгүнкү күндө мен өзүм курстарым бар, ошол жекече консультация курстарым бар. Ошолордун үстүндө иштеп келемин. Анан алардан да көбүрөөк мотивация аламын, көбүрөөк алардын жашоо шарттары оңолгонун, өздөрүнө болгон бааларын көтөргөнүн, өздөрүнүн үй бүлөсүндө, өздөрүнүн жумушунда, өздөрүнүн жашаган чөйрөсүндө ордуларын тапкандарын угатып, алардын ар бир көз жаш сүйүнгөнүнө мен да кубанып, коштоп атып туруп, анан бүгүнкү күндө ошол онлайн түрүндө дагы кайра алып чыгууну өзүм туура көрдүм. Буга чейин мен офлайн түрүндө жүргөнмүн, болгону офлайн түрүндө финансы жаатында алып чыкканмын. Биринчи чыкканымда элдин астында региондордо, шаарда бизде көбүрөөк өтүлгөн, ошол финансы жаатта көбүрөөк мен офлайн жүрүш кылганмын да. Анан барып мен онлайнга өтүп кеттим, онлайн түрүндө, бирок финансы жактан билимдерди берчүмүн. Азыркы күндө карап отурсам, финансы жааттан өскөн жагым бар экен, анан башка жаатта дагы ошол өзүмдүн күчтүү тараптарым, анан алган билимдерим бар экен. Анан ошол алган билим менен кичинекей курс ачып эле окуучуларга окутуп атып туруп, бүгүнкү күндө ошол чоңураак курс кылып ачып чыгууну жана алган билимдерим менен сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Бүгүнкү күндө ошол бизде көбүрөөк болгон, менин өзүмдүн жеке курстарымда көбүрөөк болгон суроолор, өзүңө болгон бааны кантип жогорулатам деген суроолор көп болот да. Мындай айымдардын
өздөрүн жоготуп алгандарын угуп атып, мен аябай жүрөгүм кейит. Бир учурларда мен деле өзүмдү жоготконмун да. Бир учурларда мен дагы ушундай бир айылга турмушка чыкканмын тоонун түйүнө. Арка-марка уда төрөп атып, балдарда өзүмдү жоготуп салганмын да. Менин максатым кайсы? Мен жашоодо эмнени аткарышым керек? Мен эмне кылышым керек? Бизге сызып берген ата-эненин ролун кайра эле биз ошону көргөн эле нерсени копировать этип кетип аткан экенбиз да. Туура биз аял заты жашоону улантуучусубуз да. Биз жашоону улантабыз. Биздин миссиябыз ошол да. Бирок ошол миссияны аткарып атып туруп, жашоону улантып эле кете бербестен, баланы өстүрүү, балага тарбия берүү, баланы жок, ал жактан дагы балага туура тарбия берүү. Азыркы күндө эмне керек балдарга, өзүбүзгө эмне керек, ошол нерсени туура алып кетүү да. Ошол өзүбүздүн миссиябызды туура аткарып бара жатып эле, ошонун аркасында кайра да өзүбүздүн миссиябыз табылып чыгат. Бул миссия көбүнчө суроо болот го, ушундай. Миссияң барбы? Бул жашоодо өзүңдүн тапкан миссияң деп. Бул миссия өзүңдүн баягы жашоо улантып келе жаткан жашооңду аткарып келе жатып эле өзүңдүн бир миссияңды табып чыгасың да. Эгерде биз өзүбүздүн миссиябызды болду, мен баланы чоңойтушум керек, балага тарбия берем, баланы өзүнүн жолуна түшүрүп коем деп эле өзүбүздү чектеп кое турган болсок, жок, бул миссияга айланбайт экен. Бул өзүбүздүн жаратылыштан берген закону. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол нерсени аял киши жасайт да. Ошол жашоонун өзүнө коюп койгон бул бөлүктөрү. Буну кааласак да, кааласак да аткарабыз. Бирок ошону аткаруу чегинде өзүңүздөр менен дагы кичине иштеп койсоңуздар, жашоонун миссиясы, өзүңүздөрдүн жашооңуздардын миссиясы башка жактан дагы көрүнөт да. Өзүңүздөрдүн башка жактагы кандайдыр бир тарабыңыздар көрүнөт да. Ошол нерсе кызыгуу жакты кармаганыңыздарда, ошол кызыгуунун үстүндө иштеп баштаганда бул миссия болуп эсептелет да. Анан өзүңүздөрдүн ошол жолуңуздарды тапканда, демек менин миссиям ушул экен деп туруп аныктасаңыздар болот да. Бирок бул темага чейин бир аз алыспыз. Азыр мен сиздерге ушул сиздерге даярдап койгон курс боюнча айтып кетейин. Сабак боюнча, бүгүнкү сабак боюнча айтып кетейин. Өзүңүздү сүйүңүз деген мен биринчи койдум, өзүңүздү сүйүңүз депчи. Ким өзүн бүгүнкү күндө сүйүп жүрөт? Сүйүп жүрөт дегеним бул унутуп коебуз да, көпчүлүк учурда өзүбүздү унутуп калабыз да. Көпчүлүк учурда күзгүгө каранганы да убактыбыз келбей калат да. Өзүңдү сүйүү дайыма эле күзгүгө карануудан болуп калбайт, же бирдемени алып берүүдөн болуп калбайт. Өзүңдү башка тараптан сүйүш керек экен да. Мисалы, үйдө отурганда деле биз үй кийимчен отурганда пижама менен деле иш кылып жүрүп калабыз, же болбосо өзүбүздүн кийимибиз менен эле аралаш бурулаш конокторду деле күтүп калабыз. Өзүбүздү кандайдыр бир жактан кичине баалабайбыз да, май болуп калат деп жагын кийимдерибизди аяйбыз. Же болбосо бут кийимдерибизди баягы былтыр кийген болсок, быйыл да ошол жарайт да деп туруп кайра жууп тазалап коюп туруп, кийинки жылга дагы кийгенди жаратабыз. Ушундай кылып барып туруп биз өзүбүздү жоготуп калат экенбиз да, өзүбүздү сүйө албай калат экенбиз. Улам азыр жаңыланып моданын аркасынан мода келе атпайбы? Анан өзүбүздү сүйүүдө моданы кууш эмес, болгону өзүбүздүн денебиздин каалоосу ошондой бар экен да. Мисалы, денеңдин каалоосунда бир көйнөктү кийсең, ушундай прям туруп калат го денеңе, жабышып эле. Анан меники экен деп эле ала калабыз, Кээ бир кийимди кийсек, жарашпагандай боло берет, тыпырчылай бересиң, кайра чечип туруп кетип каласың да. Ошондой сыяктуу өзүбүздүн денебиздин каалаганы бар экен да. Бул өзүңдү сүйгөнгө жатат экен, бул нерсени көп аныктабаганы үчүн сүйүп билише албайт экен да. Качан гана биз өзүбүздүн денебизди каалоосун, денебизди сүйгөн чакта гана бизде бир аз болсо дагы баа жогору болот экен. Баа жогору болгонду биз өзүбүз гана сезет экенбиз. Биринчи очередте кичинекей нерседен баалаганыбызда өзүбүздү, ошол нерсе өзүбүзгө гана билинет. Ал биринчиси. Биринчи дегеним бул, мисалы, сиз бүгүнкү күндө чарчадыңыз, 5 күн иштедиңиз, 6 күн иштедиңиз, 7-чи күнү сизге эс алуу күн. Бирок сиз эс алуу күнгө толтура жумуштарды ирети менен коюп коебуз, кир жуу, нан жабуу, баланы жуунтуу, үйдү жыйноо, палас жуу, ушунун баардыгын киргизип салабыз да. Бир эле күн бизге эс алуу боло турган болсо, ушунун баардыгын киргизип салабыз. Базарга баруу, продуктун алуу, бүт баардыгына жетише турган робот кылып алабыз да өзүбүздү. Анан өзүбүздү сүйгөнгө каяктан убакыт? Эртең менен туруп эле даярдалган эле формабызды кийип алып туруп, даярдалган жумушубузга даярдалган жол менен эле кетип калабыз. Ошентип барып өзүбүздү тааныбай, өзүбүздү сүйө албай калабыз да.
өзүбүздү сүйүүдө кичинекей болсо дагы өзүбүзгө бир күн же болбосо бир саат деле ажыратуу дагы сөзсүз түрдө керек да. Өзүбүзгө убакытты бир аздан бөлүп баратып өзүбүздү сүйгөнүбүздү аныктап баштайбыз. Бүгүнкү күндө өзүбүздү сүйүүдө биринчи иреттен эле ички дүйнөбүздөн бир аз онтор кылышыбыз керек. Анан экинчиден ички жок дегенде ички майканы болсо дагы тантар кылып туруп өзүңүзгө жаккан бир каалаган өңдү алып туруп кийишиңиздер керек да. Ошол сүйүүгө жатат да. Денеге ошондой жагымдуу бир өзүңүзгө жаккан өңдүү бир нерсе тие турган болсо, өзүңүз ал кийимди улам карап аткан сайын өзүңүзгө бир аз болсо дагы баа берип баштайсыз да. Бул мага жарашты деп. Денеңиз да сүйүнүп калат ошол жагымдуу, жарашыктуу кийим кийип турганына. Анан өзүңүздүн үстүңүздөн сөзсүз түрдө иштеңиз. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз дегенде сөзсүз түрдө сиздер билимдерди алышыңыздар керек. Бүгүнкү күндө толтура билимдер турат. YouTube каналы, башка каналдар, ачык вебинарлар аябай сонун болуп атат да. Ошолордун баардыгынан бир аз да болсо билимдерди алгыла. Өзүңүздөргө жаккан жумушуңуздун үстүндө иштеңиздер да. Өзүңүздүн жаккан баягы каалоолоруңуздун, максаттарыңыздын үстүндө иштешиңиздер керек да. Өзүңүздүн үстүңүздөн канчалык өзүңүзгө план коюп, максат коюп, же болбосо аткарам деген, же болбосо кылам деген жумуштарыңыз болот кетсе, ошолордун баардыгын үстүнөн бир аздан болсо да иштеп кетсеңиз болот да. Өзүңүздү сүйүү өзүңүздүн бир аз үстүңүздөн иштөө менен башталат. Секин иштеп барганыңызда сизди айлана чөйрө дагы уже кабыл алып баштайт. Сиздин өзгөргөнүңүз дагы бир аз байкалып баштайт. Буга чейинки жетишкендериңиздерди мисалы кагаз бетине сөзсүз түрдө түшүрүңүздөр. Буга чейин эмнелерге жетиштиңиз? Мисалы диплом алдыңыз дейли. Мисалы же болбосо үйүңүздө гарнитур алдыңыз дейли, өзүңүздүн тапкан акчаңызга. Же болбосо дагы бир айлыгыңызга өзүңүз каякадыр саякатка бардыңыз, же үй бүлөңүздү жөнөттүңүз, же үй бүлөңүздө кандайдыр бир үйгө алган бир кичинекей идиш табак болсо дагы ошонун алган жетишкендиктериңизди болсо дагы майдалап жазыңыз. Чоң нерсе бул болсо дагы майда нерсени өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн аракетиңиз менен жеткен болсоңуз, ошону сөзсүз түрдө кагаз бетине түшүрүңүз. Же болбосо алган нерсеңиз болбой турган болсо дагы, сиз үйдө кандайдыр бир кыйын жасаган бир жумуштарыңыз болсо, мисалы биз аял киши аябай тез эле үйдүн ичин алмаштыра беребиз го. Бул дубалдан бул дубалга которуп эле шкафтарды, бул дубалдан бул дубалга телевизорду, ошондой нерсени ремонт кылып жатып деле өзүңүздү баалап койсоңуз болот да. Ошол жетишкендик деп туруп эсептесеңиз да болот. Бул туура эле баардыгыбыздын жашообузда иреттелген эле программа, жаңылануучу, үйдү жаңылатуу. Бирок ошонун сиз жасап атасыз. Сиздин оозуңуз менен, же болбосо сиздин кыймылыңыз менен, сиздин айткан планыңыз менен жасалып атат да. Ошол дагы жетишкендик. Ошону да майда болсо дагы сөзсүз түрдө жазыңыз. Жазгандан кийин окуңуз. Мен кандай кыйынмын, мен кыйын экенмин, менин ушундай кыйындыгыман ушундай болду деп өзүңүзгө бир аз да болсо жетишкендиктериңизди мактанып алыңыз да ичиңизден. Же болбосо балдарыңыздарды кандайдыр бир кругтарга катыштырдыңыз, же балдарыңыздын кандайдыр бир өскөн жактарын көрдүңүз. Ошол боюнча дагы сиздер өзүңүздөрдүн бир аз да болсо жетишкендик деп эсептеңиздер. Сиздин аракетиңиздер менен сөзсүз түрдө бала өсүп атат. Сиздин аракетиңиз менен бала ошондой чөйрөнү таап атат. Ошол нерсе да жетишкендикке жатат. Анан комплименттерди кабыл алышты үйрөнүшүбүз керек. Комплименттерди кабыл алуу бизде комплимент дегендин өзү жок болуп кеткен да. Комплиментти кабыл алыш үчүн биринчи өзүбүз баштайлы комплимент айтканды. Жөн эле жумушка барып туруп эле бир эле сизге жакпаган эже боло турган болсо, же болбосо жаккан бир эже боло турган болсо, ал күндөгүдөй эле боенуп келсин, күндөгүдөй эле кийимин кийип келсин. Бирок ал эжеге сиз барып эле, могуңуз аябай сонун жарашып калыптыр. Болбосо жүзөрүңүз сонун болуптур, же бырышыңыз кетип калыптыр деп кандайдыр бир кичинекей эле бир комплимент айтып отурсаңыз, ал эжеге боло, жолдо кетип аткан эжеге кимди учуратсаңыз дагы, жылмайып турган адам болсо дагы, бүгүн аябай кубанган жүзүңүз башкача экен деп туруп комплимент айтып кетсеңиз дагы, сизге кайра башка жактан комплимент келет да. Ошол башка жактан келген комплиментти кабыл алуу бизде көбүнчө жок эсе да. Мисалы ачылып кетипсиң десе, мынтип карап эле кайерим ачылып кетиптир деп жинибиз келип калат да. Комплименттерди бул укпаганыбызда, бирөөгө дагы айтып да көнбөгөнбүз да. Ошон үчүн биз ошолорду кабыл ала албайбыз. Ошон үчүн ал комплименттер бизге келбейт, жабылып калган да тосуктары. Ошол бирөөдөн комплимент алыш үчүн бирөөгө биз биринчи беришибиз керек да. Анан кийин кайра бизге экинчи комплименттер жаап баштайт.
Анан эч кимге актанбашыбыз керек. Мисалы биз бүгүнкү үйдө эле турмушубузда, үйдүн эле турмушунда тамакты кандайдыр бир суусун өткөрүп жиберебизби, же тузун өткөрүп жиберебизби, же жетишпей калабызбы, өзүбүздү актана бербеш керек да. Мен мындай кылып койдум эле, анан убактым жетпей калды. Же болбосо колуман туз түшүп кетти, же болбосо колумда бала бар эле, же болбосо мындай деп туруп актана бербеш керек да. Күнүмкүсүн күндө актанып атып, өзүңө болгон ишеним жок болуп кетет да. Анан сыртта кайра актанууну уккан үйдөгү, үй чөйрөдөгүлөр, же болбосо жумуштагылар бүт бардыгы азыр бир нерсени айтсам эле актанып баштайт деп айтат да. Сиздерди уже алар жаттап бүтүшөт да. Сиздердин актанып жатканыңыздарды жаттап бүтүшөт. Ошон үчүн кандай болсо ошондой эле кабыл алгыла деп туруп, кээде эгерде сиздердин кандайдыр бир катаңыздарды айта турган болсо, ошондой эле кабыл алыңыздар деп айтышыңыздар керек да. Ошого үйрөнүшүңүздөр керек да. Буну биринчи иретте эми тузу кор болуп калыптыр десе, бир аз ушундай болуп калган окшойт, эми буйруган экен да деп туруп күлкү менен алып кетишиңиз керек. Же болбосо дагы бир кошумча да бир нерсени айтып кетишиңиз керек, же аркасынан таттуу бир нерсени коюп коюшуңуз керек. Ушинтип атып өзүңүздү күлкүгө аралаштырып туруп жок кылып салыш керек да. Актанууну токтотуш керек. Жумушта да кандайдыр бир нерсеге жетишпей жатсаңыз, бирөөдөн жардам сурап коюшуңуз керек актанбастан, же болбосо эртең бүтүрүп коем дешиңиз керек, же кандайдыр бир нерсени айландырууну үйрөнүш керек да. Актанууну эмес, айландырууну. Качан гана биз актанууну токтоткондо, адамдар бизден шексинбей калат да. Бизге биздин катачылыктарыбызды айтып жатканда, алар дагы биздин айландырып кандайдыр бир жоопту айтарыбызды билген чакта, ал өзү эле автоматически кээде жообун табып калат. Кээде ушундай автоматтык түрдө алардын дагы отуруп жазганда кошо алар да жазышат. Мен отуруп алып ручка кагаз кармаганда алар да ручка кагаздарды кармашат. Мен максаттарымды жазганда аларга да мен максат мен немем үзүлүп кайра мен угулуп жатамбы, мен көрүнүп жатамбы? Негедир менин интернетим өчүп кайра мен угулуп жатамынбы, көрүнүп жатамынбы? Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, плюс белгисин басып коебуз. Мен телефонум катып. Чоң рахмат. Жакшы, баарыбызга эле угулуп жатат, анда. Анда комментарийлерди өчүрдүм мен. Мен азыр сиздерге мактануу боюнча айтып кетип жатат элем. Ошол мактануу боюнча мен көпчүлүккө мактана аламын да. Улуу баламды 9-классты бүтпөй туруп өзүнүн жолун тапты. Өзүнүн жолун табууга мен түрткү бердим деп мактанам да. Андан кийинки кызымды мактанамын. 7-класстан баштап өзүнүн чөйрөсүн тапты да. Өзүнүн кызыгуу жагын, өзүнүн бүгүнкү күндө курстарын алып чыгып, онлайнда, офлайнда жумуш алып барат. Ошол боюнча мактанамын. Түз эфирлерге чыгат, телевиденияларга барат, көп клиптерге түшүп жатат. Анан өзүнүн 2 группасы бар, жетектейт. Чоң группа, анан майда группа депчи. Андан кийинки 3-чү балам болсо, бүгүнкү күндө ошо чыгармачылык жактан бул дагы кетти. Ал балам болсо, бүгүнкү күндө тойлордо кызмат кылат, той топур, ушундай майрамдарда өзүнүн группалары бар. Ошол группалары менен мен өзүм бул шыктандырып, формаларын даярдап тигип алып чыгып берем. Ошолор менен кошумча барып, бул жактан да өзүнүн жолун тапты да. Ал жакта да мен продюсерлик кылып берем, ушулар менен чогуу жүрөм. Анан 4-чү балам болсо өзүнүн чөйрөсүн тапты, ал болсо спорт жагына кетти да. Мен өзүнүн тандоосун ар жакка коюп көрдүм, бирок өзүнүкүн табып туруп чыгып кетти да. Ал балам болсо спорт менен кетти. Ушундай да көрдүңүздөрбү, өзүңүздөрдүн жетишкендигиңиздерди жок дегенде балага берген тарбия, же болбосо жумушуңуздарда кандайдыр карьерный рост кылган болсоңуздар, ошол жагыңыздардан өзүңүздөрдү мактап чыгыңыздар. Канчалык сиздер мактаган сайын ошончолук мактануу
энергиясы, мактануу күчү, мактануу жакшылыктары аябай көбүрөөк жайт да. Ошол мактанган жаатында сиздерди элдер тааный баштайт. Ошондой ордуңуздарды баалап баштайт да. Сиздин ошол күчтүү тарабыңыздарды ошол элдер көрөт да. Күчтүү тарабыңыздарды канчалык өзүңүз баалап көтөрүп мактанган сайын айлана чөйрөгө да бул да бааланганы жатат да. Анан кан соргучтардан арыл. Кан соргучтарды билебиз, бүгүнкү күндө анча мынча подружкаларыбыз бар, анча мынча чөйрөлөрүбүз бар, жумушта бар, чөйрө коңушуларда бар, тууган уруктун ортосунда бар. Бир негативный адамдар чыгат. Сиз кандай бир кийим кийип барбаңыз, кичине бир жерин жарашыптыр, бирок мээри мындай экен да, мындай болсо да деп айтат. Же болбосо сиз кандайдыр бир жумушуңузду жасасаңыз, ошону мактанбастан эле кайра бир тетири жагын айтып чыгат. Же сиз бир идеяңызды бөлүшүп жатсаңыз, сиздин кандайдыр бир идеяңызды кайра тескери жагын айтып чыгат. Кыскасы, сизге негативный жарата турган чөйрөлөрдөн качыш керек да. Кээ биринде сиздерди карасаңыздар, бир жумушту аткарам десеңиздер, экинчи жумушту сизге кошумча кылып коет да. Бул деле кан соргуч. Карап отурсаңыздар, ошол экинчи жумуш сизге керектүү деле эмес да. Сизге пайда алып келбейт. Болгону сиздин убактыңызды алат, энергияңызды алат, сиздин билимиңизди, сиздин кандайдыр бир пайдаңызды эле сооруп ала турган кан соргучтар да. Ошолордон арылыш керек. Жок дегенге үйрөнүш керек. Бизде кыргыздарда ушундай да, макул мейли деп эле көнө беребиз да, кичипейилдикечи. Бирок ошонун дагы жолу үйрөнүш керек да. Бирөөгө чалам деген болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол чалып туруп бүтүрүп коюңуз да. Ошол жалкоолуктагы эртеңкиге деп калтырган нерсе сөзсүз түрдө барып сиздин энергияңызды да алат, өзүңүздүн күчүңүздү да алат, анан оюңуз